Эми Курманбек Бакиев боюнча мен ойлойм, муну Кыргызстандын баары эле билет болуш керек. Менин позициям бир эле, ал өзгөрбөйт. Быйыл 10-июнь 2025-жылы менин атам маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин каза болгонуна 20 жыл болот да. Ошо Бакиевдер менин атамды өлтүрүп кетишкен. Мындай жалпак тил менен сүйлөшсөк да. Андан тышкары ошол апрелде эл көтөрүлгөндө 7-апрелде 2010-жылы дагы бир топ адамдарды ошо площадьтан кырып эле кетишкен да, качып. Анан ошол адам ошол убакта ошол мамлекеттин башында ошол буйруктарды берген адам, УКМКга, ички иштер министрлерине, ошо жоокерлерине адамдарды аткыла деп буйрук берген адам ошол сотто кийин болбоду беле. Ошол далилденгенден кийин, айтылгандан кийин анан бир топ кылмыш иштерди козгойбуз деп канча болуп калды, ушу 15 жылдан бери улам экстрадиция кылабыз деп сөз болот. Анан кайра бул кандайдыр бир саясий оюн болуп калбаш керек, мен ойлойм. Биздин ошол мамлекет башкарган адамдарыбыз үчүн ошол убакыттан бери канча президент алмаштылды, Атамбаевдин убагында, анан Сооронбай Шариповичтин убагында. Ошол 2005-жылдын 10-июнда атамды атып кеткенден кийин, андан бир 14-үндө мен пресс-конференция берип, ошондо чыгып, анда мен жаш кыз болчумун, ошондо чыгып айткан сөзүмөн мына 20 жыл өтүп мен кайтпайм. Улам бул маселени козгогон сайын жакшы эле парламентте бул эми эл өкүлү болгондон кийин башка курмандыкка чалынып кеткен башка адамдар жөнүндө да сөз болуп атпайбы? Ошолор боюнча да айтып келгенден кийин, бирок интервью келип сураганда менден сураса мен айтам, туура түшүнгүлө, мен объективдүү боло албайм. Анткени бул менин жеке менин үй бүлөмө тиешеси бар иш болуп атпайбы? Мен ойлойм, менин апам дагы, менин бир туугандарым дагы, атамдын бир туугандары деле анан ошол площадьта каза болгон биздин канча жарандарыбыз каза болду, канчасы жарадар майып болуп калды, канча үй бүлө атасыз калып калды. Ошол жакта дагы эркектер гана эмес, аял кишилер да каза болгон. Ошол үй бүлөлөр, туугандары, жакындары, ата энелери, алардын жүрөктөрүндө бул чоң жара болуп калып, бул аягы элек да. Ошол адамдар отуруп алып туруп, эртең Бакиев келет десе, унчукпай эле мындай биз макулбуз деп айта албайт болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, Бакиевдер деле ушунча жылдан бери канча иш аракеттерди кылып атышат. Мүмкүн алар мындай эч кимге айтпай акырын келип атышат деген, үй бүлөлөрү, аялдары, эми жакындары келип атканын биз угуп атабыз. Аны эл деле угуп атат болуш керек. Келип жатышат, той топурларга болбосо дагы мындай өлгөндөргө келип жатышат, Куран окуткандар келип жатышат деп угуп атабыз биз. Тегерегинде ошол убакта болгон адамдар дагы мындай эркин эле жүрүшпөйбү Кыргызстанда. Бирок маркумдар, ошол каза болгон адамдардын үй бүлөсүнө бул аябай мындай оор тиет. Буну мен ошол жеке башыман өткөргөн адам катары мен да буну түшүнөм. Атамдын арбанын астында деле мен маркум атамдай ушул ситуацияда жок, анан мен бийликтен коркуп же башка кишилерден коркуп унчукпай мен макулмун деп мен айта албайм, мен эч качан айтпайм.